taşlıkta uyalım deyip de ekmek olsa kolunu kırpayım. Never been one to deceive or to lie, but I cannot deny all these feelings inside, and I wonder, oh I wonder, what I do with the love that is breaking my heart. Ben bir duydum, ben bir Things duydum, have ben been de bir filling duydum. my mind, and I'm asking myself, what's the reason and rhyme, and I wonder, oh I wonder, what I do with the love that is breaking my heart. 100 litre oldu değil mi? O 100 litre oldu. Kaç oldu? 6. 120 oldu. Geç koyayım. Бүгүнкү иш-чаранын аты жөнүн айтып коелу. Саламатсыздарбы, Тосор айылынын тургундары? Биз койкадан келдик. Максатыбыз ушул органикалык өстүрүүчүлүктө зыянкечтерге каршы күрөшүүдө көп колдонулуп келаткан ушул уруксат берилген ISO каражатын даярдоого бир көргөзөлү деп келдик. Анан баарыңыздарга ушу катышып бергениңизге рахмат ушу келип. Анан мунун болсо жасоодо кайсы каражаттар керек болот? Суу, анан күкүрт, порошок. Анан акиташ 3 негизги компонент керек болот. Азыр биз болсо ушу казанга 160 литр суу куйдук. 160 литр сууга бизге 9,6 килограмм акиташ, анан 19,2 килограмм сера керек болот. Сууга акиташ салып алабыз. Негизи сууну деген биринчи 160 литрден 50 литрине эле куюп, анан акиташ салышыбыз керек болот. Азыр биз казандын көлөмүн өлчөп алалы деп толтура куюп алдык. Анан отту жага беребиз, байкилер. Отту жага берсеңиздер. Олар салганда оңой менен кайнабайт, ысыгы чачып. Сера да оңой менен эзилбейт. Анан уже кайнага аз калганда анан сера эрийт. Муну даярдап коесуңар, анан канистрлерге куюп тизип сактай бересиңер. Керектүү өлчөмүн чыгарып алып, сууга аралаштырып чача бересиңер да. Бул запас турбайбы? Запас болот көп. Мисалы азыр бул 160 литр болжолу бир канчадан бир 2,5-3 тоннага жетет да. 4 гектар жерге жетет десеңер болот. Kaldırdık o zaman. Reykanlarga. Ana bundan almayız 1-2 kilogram. Yok bunlar silerdik ya hazır buna. Kapitalizm'e bir vat alıp 19 kilogramını kaldı. Bu kaç ya? 25 kilogram mı? yok 20 To deceive what I love, but I cannot deny all these feelings inside, and I wonder, oh I wonder, what I do with the love that is breaking my heart. So many things have been filling my mind, and Даярдап аласыңар. Мисалы ISO килограммы 70 сомдон. Акиташ аласыңар, килограммы 25 сомдон экен. Кызыл судан алдык. Күкүрт болсо Бишкектен салдыртып көчө. Бүгүн ошол силерге ала келдик да. Сатып албай, дарын сатып албай, арзан, жеңил болсун деп болгон. Анан органикалык жагы болсун деп. Муну болсо ISO каражатын бүгүн чачып, эртең уборка кылып, жууп жей берсеңер болот. Эч бир зыяны жок. Мына акиташ салып, азыр акиташ аралашмасы даяр болду. Азыр эми бир аз суу ысыгандан баштап күкүрттү салып баштайбыз. Козгалын илдети болуп саналат. Өзгөчө жаңы өсүп келаткан бүчүрлөрдө, гүлдөрдө, ошолордо мондай жалбырактарда ак налет көрдүңөрбү? Ошондой так эмелерди пайда кылат. Мо жаш эме жалбырактары кийин монтип эметке буралып калат. Буга как раз мо сера колдонсо болот да. Акиташ. Ошондой эле буга каршы триходермин деген да дары бар. Төлөп кийинкиге түшүмдүн эсебинен иштейбиз. Анткени мамлекеттик мекеме болуп аткандыктан дыйкандарга биз колдоо көрсөтүү максатында кооператив менен да жалпы заявкаңыздарды бересиздер. Анан келишим түзөбүз дагы, калганын түшүмдүн сатыктан кийинки учурда жүзүндө кол төлөп бересиздер да.
Ошол жакта могу белгилерин көрүп атасыңар да, могу абрикостун товардык видин бузат да кадимкидейчи. Анан ушундай жалбыракта мондай эмелер башталып, тактар пайда болот. Кийин могу некроз болуп, анан түшүп калат да, кургак болот. Ал эми могу жаш бутактарында бүтүр мондай бүтүрчөлөр пайда болот да. Бизге керектүү болгон күкүрттүн санын казанга салдык. Азыр акырындан аралаштырып жагып сарыда 835 литрге жатат. Ооба, 100 килограмм сера салганбыз. Барлы жазылып экен рас. Анын жаңа ак кебер барбы? Алар жалбыракка зыян алып келет, жаңы бүчүргө зыян алып келет. Ал эми эме гүлдө атканга да, гүлдө учурунда да зыян алып келет. Ал эми жанакы мөмөсүчү көп зыян алып келбейт, бирок мөмөсүндө жана карасаңыз сүрөтүндө мондай торчолорду пайда кылышы мүмкүн да. Болар, ошондуклар жакшы турбайбы? Сераны салдык. Суу бир аз муздак, азыр кайнайлык да. Кайнаш керек. Жок, азыр кайнайлык. Кайнагандан 1 саат кайнаш керек да. Кайнап баштаганда саатты карап коесуздар. Болжол менен 1 саат. Анан аябай чоң кайнатпайсыздар. Кайнап баштагандан кийин анан акырын боркулдатып эле кайнатасыздар. Анан 1 саат болгонго чейин отту мындай, эгер алып сала албасаңар, орто жеринен отту токтотосуздар. Азайтып, өзү ысык кайнап бир аз мындай боркулдап эле кайнагыдай кыласыздар да. Ташып кетпейби? Анан неге ташыбайт, бул көппөйт. Эң башкысы ошол астына жана аки таштын асатка отурат да. Чөкмөсү болбогудай аралаштырып турасыздар. Анан суу өзү ысыганда бул исо аралашып кетет да, серач. Казан 200 литр казан болсо, же 150 литр. 50 литр суу куясыздар. Андан кийин керектүү болгон аки таштын өлчөмүн саласыңар. Анан ал уже эметет да. Эригенден кийин анан үстүнө отту жагып баштайсыңар да, үстүнө сууну куя бересиңер болот. Орунун катталышына жараша. Тосор айылындагы ошол био кооператив органик дыйкандар үчүн ИСО каражатын даярдоону баштадык. Биз болсо ошо койка проектисинин долбоорунун жергиликтүү органикалык ордунун консультанты. Азыркы учурда бул ИСО каражаты 160 литр. Бирок айта турчу нерсе, концентрациясы 100 литрге, чтобы дыйкандарга оңой түшүнүктүү болуш үчүн 100 литрге айтып берели. 100 литр сууга 12 килограмм күкүрт, ошондой эле 6 килограмм аки таш кошулуп, ушинтип жасалат. Азыркы учурда бул жерде казаныбызга биз 160 литр суу койдук. Керектүү болгон 9,6 килограмм аки таш жана 19,2 килограмм сера салынды. Азыркы учурда от жагылып, байма-бай аралаштырылып жаткан учуру. Кайнай элек, кайнап баштагандан кийин 1 саат кайнатылып, ошо менен ушул ИСО каражатыбыз даяр болот. Бул ИСО каражаты бул органикада алма, ошондой эле биздин ушул Тосор айылында өстүрүлүп жаткан өрүк зыянкеч илдеттерине каршы эң эффективный каражат болуп эсептелинет. Ошон үчүн ушул каражатты Тосор дыйкандар өздөштүрүп, келечекте өзлөрүнө керектүү болгон каражаттын нормасын жасап алса болот. Үй шартында жасап алуу оңой. Ошол азыркы учурда кайнатылып даярдалып жаткан учуру. 19,2 килограмм сера, ошондой эле 9,2 килограмм аки таш кетти. Аки таштын бүгүнкү баасы, сатып алуу баасы 25 сом килограмм болду. Ал эми сераныкы болсо 70 сом килограмм болду. Ошо Бишкектен салдырдык. Мисалы 20 килограмм сера болгондо деле 1400 сом. Ал эми аки таш 10 килограмм болгондо эле 250 сом. Ошондо 1650 сом болот экен. Ушул 160 литр сууга керектелген эме каражатка керектелчү каражаттын суммасы. Ал эми ушул эле 160 литр каражат эгер өрүктөргө период вегетация сунушталган нормасы 500-700 грамм боло турган болсо, эгер 500дөн чача турган болсок, ошондо 3 тонна 200 литр сууга кошулуп чачылат. Ал деген сөз, эгер орто же бийик бактуу аянттарга 3-4 гектарга, ал эми майда бактуу аянттарда, мисалы 5-6 гектарга аянтка дарылоого жетиштүү болот.
ошондо гектарына 1650 сом боло турган болсо, гектарына 500-550 сомдун каражаты болот да. Ошондо башка пестицидтерге салыштырмалуу аябай эконом болот, баасы да арзан. Ошондой эле чөйрөгө дагы эч бир зыяны жок. Чачуунун эртеси эле үй шартында жеп, жууп колдонууга болот ушу ИСО каражатынан кийин. Ошон үчүн дыйкандарга бул ИСО каражатын даярдап колдонуу арзан болот. Ошондой эле көптөгөн зыянкечтерге, мисалы мучис раса илдетине, килеш гене зыянкечтерине, ошондой эле башка парша, щитовка зыянкечтерине эффективный органикалык каражат болгондуктан көпчүлүк дыйкандарга ушул каражатты жасап, үй шартында өзүнүн керектүү болгон ошол бакчасына колдонуп күрөшсө болот. Ал илгери ал бөлөк дейт. Ал деген эрте кой берчи неме дейт ал. Мына могу. Бул деген кийинкилердики мына моголорду өтпөй карабайсың. Мунун артында жүрүп. Мондай болуп атпайбы? Анан канча алмага бир неме кой бериш керек? Бул жерде бизде без жана алтын көздү бере турганыбыз болсо, бар экен. Ал жана чөп биттерине каршы келет да. Чөп каршына битине каршы мунун өзүнүн степень зараженность баягы эмесине караша тиги канчалык деңгээлде курттуну зыян келтирип атат да. Ошого караша биз тиги жерден карап туруп анан беребиз да. Негизи бир карточка болсо 5 түп алманын эсебинде кетет да. А жанагы златоглазка алтын көз деп коет да. Мустагандан кийин муну чыккалайсыңар, анан караңгы жерге сактайсыңар. Сиз муну чачып атканда кечинде же эртең менен чачыңар керек. Эгер түштө эметсеңер күндөн күйгүз салыш мүмкүн сыйра. Түргө болсо 400-450 грамм менен колдоно бересиздер азыркы учурда. Алмаларга 350 грамм 10 литрге, өрүктө 450 грамм. Ашпуртка да 350 грамм. Күнү ысык маалда чачканда жалбырактар ошо биринчи чачканда эле күнү ысык момент болсо күйүп калышы ыктымалдуулугу бар. Повтор 2 жумадан кийин кылышыбыз керек. Жок, 1 жумада аябай, эгер ак кебер алмада аябай көп болсо 1 жума 7-10 күндө бир чачсаңар болот. Эгер аз болсо 10-14 күндө бир чачасыңар. Томдогу мисалы алма мөмө жемиштер болсо ошолорго колдонсоңор болот. Жок, стволго да болбойт, такыр. Ал аябай 20 жылда кетпейт. Ал деген малга дагы себеп эмесми илгери? Алга да болбойт да. Малга да сеппегиле деди. Ал деген уш дус деген ал деген вообще өлбөгөн неме экен да. Малда болсо малдын кээ бир органдары бар, ошол жерге топтолот. Аны адам жесе адамдын ошол бөйрөк боорлорунда ошол жерде топтолот. Анан жана канцерогенный деп коет, бул ошол рак илдеттери чыкырат да. Анан топурак жок, ошол бул эми илим алып учурда жетишкен эмес да. Азыр болсо бул 20 жылга чейин топурак суудан кетпейт бул. Мөмөдө да сактала берет. Кумурска аябай көп болсо күрөшүнүн эң жакшы жолу анан кийин унутасыңар да. Мисалы чүпүрөк атайын ловчеп чүпүрөктөр да бар, эми курлар бар. Ошону эле стволго байлап коет. Же болбосо үй шартында жана материалдар болот го, чүпүрөк болот. Ошону эле байлап туруп, ошол жерге кралин болсун, эми кралин деле уруксат берилбейт. Именно гүлдөп аткан моментте болсо арыларга зыян берип коюшу мүмкүн да. Бул жагына стволду байлап дустуна, ушундан кийин кумурска чыкпай калат. Жок, ошо такыр колдонбогула дусту. Повязкага эме коштум мен. Йогурт, золотой йогурт деген дары бар го, малдын туягынан чыган дары. Айнаган сайын жит азаят деле. Кичине азаят. Бул жана жерге да кичине төгүлгөн да ошон үчүн. Азыр бир текшерип туруп. Жок, ал элекей көрүп койдум. Жана көлөмдөн мындай лаваш керек да. Ийбейт. Муну берки таш болгондон 10 күндө жегенге өрүктү жеп жатпайбы? А муну сразу эртеси жей берсе болот турбайбы? Бул эми 1 гектар жетет бекен. Жок, 4 гектарга жетет. Долго играешь?
Жоқ. Ерте бышкамадым. А мен бір сиңимден алып келгем, ал қойып келген, аяқ Малдын кыгын компостировать этип саман ошолор менен нормасы менен берсеңиздер болот. Ошондой эле жана чыландылар болот го. Ошол эле кыктын шербет суу деп коет. Чылап берсеңиздер болот. Ошол эле тооктун богу, уйдун богу дегендей элечи. Анан эми башка жолдор именно минералдык, ошол именно мисалы фосфор, калий, керектүү микроэлементтерди кармаган минералдык формадагы удобрениялар период вегетация мисалы органикада чачуу сунушталбайт да. Значит, мисалы Кыргызстандын сертификационный органы тастыктап берсе сертификациясы мененчи, манда колдонсок болот. А чет элдик мисалы экспорт кылганга ал ошол өлкөнүн стандартына туура келе ошол сертификат ал вопрос да. Эгер ошол мисалы Америкага жибере турган продукция болсо органикалык, ошол Америкада ошол продукция эме кыргыз гумат колдонулган продукция органикалык болуп таанылыш үчүн кыргыз гумат Американын мисалы органика деген стандартынан өтүп сертификат алып келиш керек да. Я ушул вопростор бар. Мамлекетке баргандар ошондой сертификат алып керек. Ошол эми бул жерде бизде жаңы башталып атпайбы? Бул кадамдар алдыдан акырын. А мисалы могул препарат болсо органикада бул уруксат берилген. Ошол эле сера канча нормада 9 жолу 11 жолу чачканга уруксат берилген.